2010-жылдагы революциядан кийин убактылуу өкмөт түзүлгөнү баарыбызга белгилүү. Төрайымы болгон Роза Отунбаеванын 3 орун басары болгон. Алардын ар биринин милдети жана тейлей турган тармагы атайын декреттер менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 1-орун басары Алмазбек Атамбаевдин иштөө тартиптерин координациялай турган мекеме ишканаларынын тизмеси. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигин, Кыргыз Республикасынын экономикалык башкаруу министрлигин, айыл чарба министрлигин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигин, транспорт жана коммуникация министрлигин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министрлигин, мамлекеттик суу жана мелиорация комитетин, мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигин, монополияга каршы башкаруу мамлекеттик агенттигин, Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик байланыш агенттигин, мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигин, Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо мекемесин, Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик резервдик фондун координациялайт. Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн орун басары Өмүрбек Текебаевдин иштөө тартиптерин координациялай турган мекеме ишканаларынын тизмеси. Конституциялык реформаны өткөрүүнү камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигин координация кылат. Декретте Алмазбек Атамбаев экономика жаатын тескеген. Демек Мегаком түздөн-түз анын кол астында болгон. Ошол убакта Фергана сайты Фарид Ниязовдун айткандарына таянып, Алмазбек Атамбаев Мегакомдун улутташтырылбай калган 51% акциялары тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазып чыгышкан. 2011-жылы ушундай ушак тарап кетти. Эми үчүн Мегакомдун 51%-ин эртерээк соттотпой, конфискация кылбай жатат. Себеби ушундай сөз тарады эл арасында. Атамбаев президенттик мээде Путинге жолугуп убада бериптир. 51%-ти улутташтырбай, конфискация кылбай, питерликтерге берет экен деген сөз тарап кетти. Бирок ага карабастан ошол убакта Конституциялык кеңешти жетектеп, баш мыйзам жазып, Мегакомго кийлигишкенге чолоосу дагы жетпеген Өмүрбек Текебаев мобилдик операторду сатууга аракет кылган деп айыпталууда. Таң калып атканым, ошол 10-жылдын күзүнөн биз декабрь айында 10-жылы тарадык убактылуу өкмөт. Ошондон баштап Атамбаев премьер-министр болду. То есть өкмөткө кошоюн. Андан кийин 11-жылдын аягында келтирип президент болду. Селиком ушул убакка чейин бийликтин ээси ал. Ушул прокурорлор, тергөөчүлөр кыйналып, көргөндү сурап, тергеп жүрүп өткөрүп берген ишти эми үчүн 4 жыл кармады. Эми үчүн ал кече чейин ушу Мегакомдун чыры бүтпөйт. Эми үчүн? Эми үчүн күнөөнү башкалардан иштейт. Өзүң бийликте турасың да. 10-жылы дагы мүлк министрлиги сенин ал кураторлук кылган. Мен прокуратор болгондой, ал мүлк министрлигине ал куратор болгон. Внешний управляющий ал койгон Мегакомго. Альфа Телеком бардыгын ошонун адамдары отурган. Мегаком тууралуу кеп болуп жаткан соң 2010-жылы экономикалык блокту тескеген. 2011-жылы өкмөт башчы болуп, бардыгын өз колуна алган Алмазбек Атамбаев сот процессине жок дегенде күбө катары катышыш керек. Мамлекеттик мүлктү приватизациялоо боюнча маселе убактылуу өкмөттүн 1-орун басары караган. Ошол тейлеген. Ошондуктан кимдин укугу бар эле приватташтырыш боюнча? Мамлекеттик мүлктү башкарыш, мамлекеттик үлүшү бар акционерлик коомдо кандай добуш бериш, мамлекеттик ишканалар жетекчилери жөнүндө сөз болуп аткандан кийин түздөн-түз ошол тармакты караган, эскеген адам келип айтып берсе, мен абдан жакшы болот. Жактоочулардын бул өтүнүчүнө прокуратура өкүлдөрү каршы чыкты. Мамлекеттик айыптоочулардын айтымында бул жерде Алмазбек Атамбаевдин эч кандай тиешеси жок экен. Сот процесси ачык, объективдүү жана ар тараптуу болуш керек. Ошондо гана жалпы кыргыз коомчулугу бул иште кандай бир жагдайлар бар экенин билет. Ошондуктан ушул президентти дагы күбө катары чакырылган, мен ойлойм, абдан туура. Анткени ал киши дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болчу. Ага бере турган адвокаттардын, Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн жеке суроолору бар. Ошондуктан иш адилеттүү, объективдүү болуш үчүн албетте сот чакырыш керек. Бирок сот чакырабы, чакырбайбы, ага кудурети жетеби, менин күмөнүм бар. Бирок ошентсе дагы эл билиш керек. Күбө катары чакырылган жана ал сот макул болбогойду деп. Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин сотуна келсе көп нерселерди айтып бермек. Себеби тергөө убагынан тартып эле канча күбө бар экендигин, иликтөө иштери кайсы убакта бүтөөрүн айтып келет. Слушайте, я сам приглашал председателя ГКНБ. Сказал, слушай, вот, говорю, может быть, нам дать вот эти показания свидетелей. Там по тому же Текебаеву 10 человек.
по шахмату, по другим. Оказывается, есть такое понятие следственная тайна. То есть, если он сейчас все это даст, и записи, и видео, и фотосъемки есть, это потом он будет виноват. То есть, надо подождать суда. По-моему, уже до конца апреля по Текебаеву будут переданы дела в суд. Пожалуйста. Мегакомду Маевскийге алып берип койгонго Өмүрбек Текебаевдин эч кандай укугу жок болчу. Маевский айткан сөздөрүн чындап далилдей алабы же жокпу, аны кыргыз эли көрбөй турган болду. Себеби соттун чечими менен мындан аркы процесстерди тасмага тартууга тыюу салынды. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.